Assalamu алейкум, ежелер кыздар, кандайсыздар? Бардыңыздарды бул сабакта көрүп жатканыма кубанычтамын. Буга чейинки киргизген сабактарда көпчүлүгүндө суроо болду. Дал ошол үчүн дагы буну мен повторно пошагово жалпак тилде жөнөкөйлөштүрүп үйрөтүүнү чечтим. Эгерде бул видеону бул жактан эркектер көрүп жаткан болсо, сиздер чыксаңыздар болот. Анткени бул видео эркектер үчүн эмес, только айымдар үчүн гана. Эми караңыздар, көпчүлүгү дарат алганда көпчүлүгү мисалы үчүн бисмиллах деп айтпай койсом эмне болот, мынтсем эмне болот, тигинтсем эмне болот, эмне үчүн шампунь менен колдонбойбуз кусул алып жатканда, же эмне үчүн сабын колдонбойбуз деген суроолорго ушул видеодан жооп беремин. Бирок башында пошагово көрүп алыңыздар, анан аягында полностью мен айтып беремин. Караңыздар, кусулду эмнелер бузат? Биринчи эле очередь канчып кеткен болсо, колуңузду кесип алган болсоңуз, же тишиңиз канап кеткен болсо, же болбосо биз ажатканага по большому же по маленькому барган болсок, же жел чыккан болсо, бул нерселердин баардыгы даратты бузат. Биз кайрадан дарат алууга, бул дарат алышыбыз керек болот биз. Анан дарат алып жатканда эң биринчи очередь өзүңүздөргө кичинекей бир идиш даярдап алыңыздар. Аврат жерлерди жууганга суу куясыздар. Же болбосо кумган болобу, ушундай бирдеке даярдап аласыздар өзүңүздөргө. Анан биз ажатканага барганда, даже если сиздин астыңыз таза болсо деле, биз бул нерсе важип кылынган, биз бул нерсени кылышыбыз керек, тазалашыбыз керек. Биринчи эле колуңуздарды жуйсуз, андан кийин аврат жерлерди жуйбуз. Оң колубуз менен суу куюп, сол колубуз менен жуйбуз. Эгерде сиз ооруп жаткан болсоңуз, же болбосо кандайдыр бир ден соолугуңузда ошо суу, жууп жаткан суу зыянын тийгизе турган болсо, анда жубайсыз, жуугандан кургактап коесуз бумажка менен. Анан жууп бүткөндөн кийин кайрадан колубузду жуйбуз дагы, балким ваннага барасыз, балким өзүңүздүн ошол жуунуп жаткан жерден дагаран менен кумганды алып жуунасызбы? Эми бул сиздин эмеңиз да, өзүңүздүн шартыңызга байланыштуу болот. Анан менде аябай шикарный деле ванна жок, менде деген мындай жок, тигиндей жок деп дештин кереги жок. Анткени биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын деле убагында андай деле шикарный ванналар жок эле, билесиздер өзүңүздөр. Анан бул жерде караңыздар. Андан кийинкиси, биз авратты жуугандан кийин кайра биз колубузду жуутуппу. Эми колубузду жакшылап жууп алган соң, биз колубуз менен оозубузга суу алабыз. 3 жолу гырррр деп туруп түкүрөбүз. Гырррр деп туруп түкүрөбүз. Эгерде сиз орозо убагында, орозо кармап жаткан болсоңуз, антип гырылдатып мияка чейин сууну алып келиштин кереги жок. Ал сиздерге важип эмес. Андан кийин оозду жуугандан кийин мурунга 3 жолу суу тартабыз, болжеке чейин. Анан сол колубуз менен жимкиребиз. 3 жолу. Андан кийин ушул алаканыбыз менен, биз алаканыбызды колдонуу дарат учурунда, дарат алып жатканда бизге важип кылынган. Могу чач бар жерлерден кулакка чейин, эки колуңуздар менен бетиңиздерди толук кандуу жуйсуздар, же бир колуңуздар менен жуйсуздар да. Бул жерде караңыздар, бетти жуугандан кийин кайра колду жуйбуз чыкканакка чейин. Алакан менен колдонобуз кадимкидей. Азыр мен бул колумду көрсөтпөй эле коеюн. Биздин көйчүсүн бул колумду көрсөтөйүн. Бул алаканды биз жуугандан кийин ушул жерге чейин түрөп аласыздар. Кадимкидей биз жолукчан болсок деле, биз ваннага барып дарат алып жаткан учурда чачыбызды түйүп алсаңыздар болот, же болбосо өрүп алсаңыздар өзүңүзгө жакшы болот. Жолуктар жок, кадимкидей эле өзүбүзгө удобный болгон кийим менен кийинип алып дарат алабыз. Колубузду жууп жатканда чыкканда көрдүңүздөрбү? Биринчи жуудукпу, минтип алгандан кийин кайра бул жака мындай болуп атат. Кургак жер калбасын да суулайбыз. Бетти жууп жатканда да жана биз бетти жуубуз 3 жолу. Ошондо даже каштардын арасына чейин минтип колуңуздар менен минтип койсоңуздар болот, анткени каштын арасына да суу жетсин деген мааниде. Анан колубузду жуугандан кийин бирс эле колубузду суулап алабыз да, маска тартабыз башыбызга. Могу 3 кол менен, буга чейин айтып өткөм. Маска тартабыз. Анан кайра ошол 3 колдун арты менен кайра желкебизден алып келебиз. Анан могу кол менен сөмөй менен кулактын ичин тазалайбыз. Бул колубуз менен баш бармагыбыз менен кулактын сыртын бир сыра сүртүп коебуз. Болду, бир эле жолу. Ал 3 жолу, 4 жолу кайталанбайт. Бир эле жолу. Андан кийин гана бутубуздун томугу турат го, бутубуздун томугу. Ошол бутубуздун томугуна чейин, кызыл ашыкка чейин биз жакшылап таза жуйбуз. Биринчи оң бутубузду жуйбуз 3 жолу, андан кийин сол бутубузду жуйбуз. Ошо менен дарат алып бүтөбүз. Көрдүңүздөрбү? Ушунчалык оңой. Эч кандай кыйнатыштын кереги жок. Эгерде сиз бул жакта мазы кийип жүргөн болсоңуз, аялда жүргөн болсоңуз, же болбосо бул жерде чоң эле эжелер бар болгон болсо, мазыны эртең менен бир сыра дарат аласыздар, мазы кийесиздер. Андан кийинки, мисалы үчүн, бешим, куптан, асыр, шам намаздарында, кийинки 4 намаздарында бизге кайра буттун жууп бериштин кереги жок. Бутуңузга уже мазы кийип алган соң, анын сыртынан эле мас тартып коесуз. Ушундай да сонун жеңилдиктер дагы бар. Анан бул жерде көп айтып калышы мүмкүн. Мен деген ошол дарат алып жаткан учурда бисмилланы айтпай койсомчу, унутуп койсомчу дегенде, даже бисмилланын башында айтпай койсоңуз дагы, ортосуна келип эстеп кетсеңиз дагы айта берсеңиз, сиздин даратыңыз эч кандай бузулбайт. Андан кийин даже ниет кылган унутуп койсоңуз деле, ортосуна ниет кылып койсоңуздар деле болот. Кайрадан мен бисмиллахты унутуп койгон турбаймынбы, мен кайрадан айтып, кайрадан алышым керек деп убара болбой эле коюңуздар.
Эң негизгиси бара бара ошентип көнүп кетесиздер да кийин ортосуна же аягына деле унутпай каласыздар, башында эле сразу бисмиллахи рахмани рахим деп айтып каласыздар. Бирок ушул даратты алып бүткөндөн кийин да бизде даратты алып бүткөндөн кийинки айтып турганда дуа бар. Эгерде буну жаттап отурган болсоңуздар ал да аябай жакшы, бирок ал деле аябай сиздерге прям важип болгон эмес да. Бирок аны жаттап алсаңыздар өзүңүзгө эле жакшы. Ашхаду алла илаха иллаллах деген аябай сонун дуалар бар. Аны да мен сиздерге жазып жөнөтүп коемун. Муну астына деле жазып коем, видеонун астына деле көрсөңүздөр болот. Окуп же болбосо скриншот кылып өзүңүздөргө жаттап деле алсаңыздар болот. Эми караңыздар, биз көбүнесе мындай таптаза жуунуп койсок эле болду, же болбосо кандайдыр бир самындарды же шампуньдарды колдонушубуз керек да дегенде айымдар болот. Самын менен шампуньдун колдонуштун кереги жок. Анан гусул алганда дагы биз гусулду кандай учурда алабыз? Биз эгерде жолдошубуз менен кошулган учурда жана айыз келет го, айыз келебиз биз месячныйыбыз келгенден кийин, месячныйыбыз бүткөндөн кийин да гусул алабыз. Же төрөгөндөн кийин, биз төрөгөндөн кийин бизге жаман кандар келет, ошо кандар токтогондон кийин да биз гусул алабыз. Ушул учурларда биз гусул алуу бизге важип болгон, биз гусул алышыбыз керек болот сөзсүз түрдө. Анан ошо гусул алып жатканда да кадимкидей эле ушундай эле даратты бир сыйра аткарабыз, даратта эле кылган нерселерибизди. Бирок гусулда биз оң жагыбызга биринчи башыбызга 3 жолу суу куябыз, полностью кургактайбыз. Анан суларды жеткиребиз, прям кургак жерибиз калбай тургандай кылып. Андан кийин оң жагыбызга 3 жолу суу куябыз, аны да прям кургак жерлерибизге жеткиребиз. Прям эч кургак жер калбасын да. Анан сол жагыбызга 3 жолу суу куябыз. Болду. Гусул бүтөт ушу менен. Кадимкидей дарат менен эле кошо ушундай эле гусулдун ушундай эмеси бар да, болду. Эч кандай эмеси жок. Баягы ниет кылганда болгону гусул алууга ниет кылдым деп айтып коесуздар, болду. Анан бисмиллахи рахмани рахим деле ушуну эле айтасыздар. Анан бул жерде эмне үчүн мен шампунь колдонбошум керек, эмне үчүн самын колдонбошум керек деп эметпеңиздер. Бул анткени сүннөт да, ушул сүннөт боюнча аткарышыңыздар керек. Эгерде сиз гусул алгандан кийин киримди кетиришим керек, мен жышынышым керек дей турган болсоңуз, гусул алып бүткөндөн кийин каалашынча сизге жетерлик кириңиз кеткенчелик суу колдонуп, шампуньданып, жышынып, самынданып жууна берсеңиз болот. Даже биз баняга барганда дагы биринчи очередь сиз даратыңыз менен гусулуңузду алыңыз, калган уже кириңизди жышынып, каалашынча жууй берсеңиз болот. Бирок сөзсүз түрдө ушул дарат менен гусулдун сүннөттөрүн аткарып, ар бир нерсенин шарты менен аткарып туруп эле анан каалашынча кийин өзүңүзгө жетерлик суу менен колдонуп жууй берсеңиз болот. Анан жанагы болот, эмнеге үчтөн эле жолу кылыш керек, оозду чайкаганда, может 5 жолу кылса деле болобу деген нерсе да болуп калат да, кээ бир айымдарда суроо болуп калат. Оозду 3 жолу чайкаганыбыз бул бизге өзүбүзгө мындай сүннөт болгон, андан ашык макрух болуп калат, мындайча айтканда ысырап болуп калат да. Бул жерде кыйнатыштын кереги жок, көрдүңүздөрбү? Болгону ала алсаңыздар өзүңүздөргө эле жакшы. Үйрөнүп алсаңыздар өзүңүздөргө жакшы. Бул жерде мен унутуп калдым, анан ниет кылбай калдым, анан тигинтпей калдым, буну колдонбой калдым, анан адашып кеттим деп эле өзүңүздөрдү күнөөлөй бериштин кереги жок. Башында эң главный баштап алыңыздар, үйрөнүп аласыздар, бара-бара бул азыркы кылып жаткан каталарды кийинчерээк кылбай да каласыздар. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Постоянно дарат менен жүрөлү, особенно бизде үйдөгү айымдар, көп балдарыбыз бар. Азыркы учурда биз үйдө көп нерсе бизден зависит этет да, айымдардан. Үйдөгү келген ырыскы, балдарыбыздын тарбиясы, көп нерсе бизден көз каранды болот. Эмнеге дегенде, биз тамак жасайбыз. Биз эгерде дарат менен, гусул менен тамак жасай турган болсок, ошол тамак дагы бизге берекелүү болот, жугумдуу болот. Ошончо мындай курсак ток, ушунчалык берекелүү болот. Даже ошол балдарыңыздар дарат менен жасалган, гусул менен жасалган айымдын тамак аштарын ичип жатып дагы, ал жерде кадимкидей ал ушундай сонун таза адал тамактанып жатат, азыктанып жатат. Ошондуктан ар бир ушул менин видеомду көрүп жаткан айымдар постоянно дарат, гусул менен жүргөнгө аракет кылыңыздар. Каякта болбоңуз, эмне кылбаңыз, ар дайым дарат менен жүрүңүздөр. Сураныч. Анткени бул деле өтө көп нерсени чечип коет. Балдарыңыздын укпай жатканы, бейбаш болуп жатканы, кээ бир жерден үйдөн уруш талаш, жаңжал чыкканы деле ушудан болуп калышы мүмкүн. Бир отуруп анализдеп көрүңүз. Бүгүн эмне үчүн урушуп жатам? Мен эмнени туура эмес кылып койдум? Бүгүн бисмилля деп баштадымбы? Мен тамагымды бисмиллях деп айтып жасадымбы? Мен дарат менен жасадымбы? Гусул менен жасадымбы? Ошол эле учурда мен Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп баштадымбы? Ар бир нерсени мен Аллах Тааланын ыраазычылыгына бурдумбу деген сыяктуу кылып өзүңүздөрдү постоянно кечинде өзүңүздөр отчет берип анализ жасаганды үйрөнүп алыңыздар. Атайын блокнот ачып алыңыздар да, мен бүгүн эмне кылдым? Мен тигини кылдым, буну кылдым, буну кылдым. Бирок ошонун башында мен эмне үчүн кылып атам? Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп жасадым болду экенмин деп өзүңүздөргө отчет бергенди үйрөнүңүздөр. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бул видеону ар бир айым көрүп, дарат алууну үйрөнүшүн каалаймын.